Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен кайрадан жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу боюнча сабагыбызды улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен бирге сөздүк логикалык тест бөлүмүндөгү сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча суроолорго токтолобуз. Сүйлөмдөрдү толуктоо бөлүмү. Бул боюнча тестте 10 суроо берилет. Демек 10 сүйлөмдү толуктоо иш аракетин жүргүзүүбүз зарыл. Сүйлөмдөрдү толуктоо тестинде сиздин кандай билимдериңизге, кандай жөндөмдөрүңүзгө баа берилет? Көңүл бурабыз. Биринчи, окуучу айтылган ойдун ар кайсы бөлүктөрдүн ортосундагы логикалык байланышты түшүнүп жана таба билүүсү зарыл. Ал эми экинчи, сөздүк логикалык тест деп айтылгандай эле окуучунун сөз байлыгына баа берилет. Демек, сүйлөмдөрдү толуктоодо сөзсүз түрдө сүйлөмдөгү айтылып жаткан ойдун сөздөрдүн ортосундагы логикалык байланышты таба билүүбүз керек. Экинчиден, ал жерге керектүү сөздөрдү коюу үчүн сөзсүз түрдө биздин сөз байлыгыбыз жогору болуусу зарыл. Сүйлөмдөрдү толуктоо тапшырмаларында кандай тапшырмалар берилет? Биринчи, бир же бир нече сүйлөм берилет. Ал сүйлөмдөрдө 1-ден 4-кө чейин бош орун калтырылат. Ал эми 4 вариантта жооп берилет. Кадимки эле тест иштеп жүргөндөй, сүйлөм толуктоо тесттеринде дагы 4 варианттагы жооп бизге сунушталат. Ал эми 4 варианттагы жооптордо бош калган жерлерге коюу үчүн сунушталган сөздөр берилген. Эгерде сүйлөмдө 2 орун бош калтырылса, 2ден сөз берилет ар бир катарда. Ал эми 3 орун бош калтырылса, демек ар бир вариантта 3төн сөз берилет катары менен. Ал эми 4 орун бош калтырылса, демек катары менен ошол бош орундарга келүүчү 4 сөз берилет. Биз сүйлөм толуктоо тесттерине киришүүнүн астында биринчи, сүйлөм деген эмне деген суроого жооп издөөбүз керек. Сүйлөм, буга чейин биз кыргыз тили сабагынан өздөштүргөндөй, маанилик жана грамматикалык жактан өз ара тыгыз байланышкан сөз же сөздөрдүн тизмеги. Сүйлөм бул бүткөн бир айрым ойду туюндурат. Демек, бүткөн бир айрым ойду туюндуруу үчүн сүйлөмдүн тутумундагы сөздөр бири-бири менен сөзсүз түрдө маанилик жана грамматикалык жактан ажырагыс биримдикти түзүүсү зарыл. Эгерде грамматикалык жактан туура байланышкан күндө ал жердеги сөздөр маанилик же болбосо логикалык жактан бири-бирине дал келип, ойду түшүндүрүүгө кызмат өтөбөсө, демек ал толук кандуу сүйлөм боло албайт. Мисалы, төмөндөгү сөздөргө көңүл бурабыз. Кыргыз, эл, учур, кырдаал, биримдик, жең, чык. Көрүнүп тургандай, бул жерде сүйлөм эмес, бизге жөн гана сөздөр берилди. Эми ушул сөздөрдү грамматикалык жактан байланыштырып көрөлү. Кыргыз эли учурдагы кырдаалды биримдик менен жеңип чыгууда. Демек, бул жерде сөздөрдү сүйлөмгө айландырууда же болбосо сөздөр аркылуу кандайдыр бир бүтүн ойду туюндуруу үчүн бизге грамматикалык каражаттар же болбосо сөз мүчөлөрү жардамга келди. Сөз мүчөлөрүнүн жардамы менен биз бул сөздөрдү тыгыз байланыштырдык дагы кандайдыр бир ойду туюндура алдык. Дагы бир жолу кайталайбыз. Сүйлөм бул маанилик жана грамматикалык жактан өз ара тыгыз байланышкан сөз же сөздөрдүн тизмеги. Демек, маанилик жана грамматикалык жактан байланышкан соң, ал сөзсүз түрдө кандайдыр бир ойду туюндуруусу зарыл. Кайрадан эле төмөндөгү сөздөргө көңүл бурабыз. Кыш, гүл, гүлдө, кар, муз, тоңуу. Бул жердеги сөздөр сүйлөм эмес, жөн гана сөздөр. Бирок биз сөздөрдү грамматикалык каражаттар аркылуу байланыштырган күндө дагы бул сүйлөм логикалык жактан же болбосо маанилик жактан байланышып, бир бүтүн ойго айлануусу мүмкүн эмес. Себеби бул жерде кыш жөнүндө ой кетип атат дагы, кайра жаз мезгилине тиешелүү гүл, гүлдө деген сыяктуу сөздөр сүйлөмдүн маанисин бузууга алып келет. Демек, сүйлөм толуктоо суроолорунда дал ушул сыяктуу грамматикалык жагын эле карабастан сөздөр сүйлөмгө маанилик же болбосо логикалык жактан дагы дал келүүсү зарыл. Мына ошондо гана биз сүйлөм толуктоо тесттериндеги суроолорго
туура жоопту таба алабыз. Демек, сөздөр сүйлөм болуу үчүн маанилик жана грамматикалык жактан ажырагыс биримдикте болуусу зарыл. Сүйлөм толуктоо сиздерден, урматтуу окуучулар, дал ушул көндүмдү талап кылат. Суроонун үлгүлөрүнө көңүл бурабыз. Чачтын болуш үчүн калориялуу жана курамында белогу тамак дейт. Бул жерде бир гана сүйлөм берилди. Ал жерде 3 орун бош калтырылды. Биз буга чейин айткандай, 4 вариантта жооп берилди. Сүйлөмдө 3 орун бош калтырылган себептүү ошол бош орундарга катарынан туура келүүчү 3төн сөз ар бир вариантта берилди. Карап көрөбүз. А варианты узун, көбүрөөк, керек эмес. Бирок биз варианттагы сөздөрдүн ар бирин коюп сүйлөмдүн мазмунун аңдап билсек дагы болот. Сүйлөмдүн шаблонун эстеп калып, жооптордун ичара талдап туура жоопту табууга аракет кылсак дагы болот. Бул жерде демек чачтын узун деген 2 жоопту биз сүйлөмгө алып барып койбостон эле алып койсок болот. Себеби дегенде бул жерде жалпы чач жөнүндө сөз болуп аткандан кийин демек анын узун болуп өсүш үчүн эч кандай ачкыч сөз дагы ойдагы кеткен жок. Демек чачтын узун болушу деген варианттарды алып койсок болот дагы. Бизде Б жана В варианты калат, бекем деген. Демек чачтын бекем болушу үчүн эмне керек? Мына ошону издейбиз. Б вариантында бекем болуш үчүн демек калориялуу жана курамында белогу көбүрөөк тамак керек дейт. Ал эми В вариантта чачтын бекем болуш үчүн калориялуу жана курамында белогу азыраак тамак керек дейт. Бул жерде ой чачтын бекем болуш үчүн эмне керек деген логика кетип атат. Демек эмне керек дегенден кийин биз азыраак деген вариантты туура эмес жоопко чыгарабыз. Туура жооп Б варианты. Чачтын бекем болуш үчүн калориялуу жана курамында белогу көбүрөөк тамак керек. Мына ушунда гана же болбосо Б варианттагы жоопторду тандаганда гана сүйлөм логикалык жактан туура уюшулат. Кийинки суроонун үлгүлөрүнө көңүл бурабыз. Сүйлөм толуктоо тесттеринде бош орундар калгандыгына карабастан сүйлөмдүн калган бөлүгүндө кандайдыр бир ачкыч сөздөр берилет. Мисалы үчүн бул жерде эл анан шайлоо деген сөздү биз ачкыч сөз катары алсак болот. Демек шайлоо бул элге берилген укук. Демек мына ушул ачкыч сөздүн артынан улам биз туура жооптордогу варианттардагы биз милдет талап деген 2 жоопту туура эмес жоопко чыгарып, укугун деген сөз бар 2 А жана Г вариантын алып калабыз. Демек туура жоопту тандоону ушул А жана Г вариантынын ортосунда жүргүзөбүз. Эл бийликке болгон өз укугун шайлоо аркылуу ишке ашырат дейт А вариантта. Ал эми Г вариантта эл бийликке болгон өз укугун шайлоо аркылуу ишке ашырбайт. Демек бийликке болгон укугун шайлоо аркылуу ишке ашырат. Туура жооп А варианты. Эгерде биз тарых же болбосо адам жана коом сабактарын мыкты өздөштүргөн болсок, бул жоопту оңой эле таап алабыз. Себеби сүйлөм толуктоо тесттеринде эч убакта кыргыз тили же адабиятка гана тиешелүү сүйлөмдөр же көркөм чыгармалардан кездешкен сүйлөмдөр келбейт. Бул боюнча бир аздан соң сөз кылабыз. Ал эми кыргыз мамлекетинде бул демократиялык мамлекеттерде бийликтин ээси эл. Ал эми анын өз укугун ошол шайлоо аркылуу башка президентке же депутаттарга өткөрүп берет. Демек А вариант туура жооп. Улантабыз. Сүйлөм толуктоо боюнча тесттерди иштөөдө эмнелерге көңүл буруу керек? Сүйлөмдө кездешүүчү анткени, бирок, карабастан деген сыяктуу сөздөргө, байламталарга, бөлүкчөлөргө жана сүйлөмдөрдү уюштуруучу грамматикалык каражаттарга же болбосо татаал сүйлөм тутумундагы сүйлөмдөрдү уюштуруучу мүчөлөргө көңүл буруубуз зарыл. Себеби
туура жоопту табууда дал ушулар логикалык негизди түзүп бизге чоң жардам берет. Андан соң туура жооптор бул бир гана вариантта кездешет. Биз ар кайсы варианттан бирден сөздү тандап алууга мүмкүн эмес. Мисалы үчүн А варианттан биринчи сөздү, Б варианттан экинчи сөздү, В варианттан үчтү кылып буга жол берилбейт. Андан кийин сүйлөмдүн маанилик түрлөрүн аныктап, ошого жараша жооп издөө керек. Бизге көбүнчө сүйлөм толуктоо тестинде татаал сүйлөмдөр берилет. Демек, татаал сүйлөмдүн тең байланыштагы, багыныңкы байланыштагы жана тең байланышта татаал сүйлөмдүн түрлөрү бар. Андан соң багыныңкы байланыштагы сүйлөмдүн түрлөрү бар. Мына ошолорго жакшылап көңүл буруу керек. Андан соң гана биз ошого жараша жооп издөөбүз зарыл. Сүйлөмдүн маанилик түрлөрү боюнча биз кийинки сабагыбызда кеңири сөз кылабыз. Демек, тыянак чыгарабыз. Демек, сүйлөм толуктоо тесттериндеги суроолорго жооп берүү үчүн кадимки эле кыргыз тилинин грамматикасындагы татаал сүйлөмдүн түрлөрүн билүү зарыл. Ал эми даярдануу үчүн окуучу табигый, гуманитардык, техникалык илимдерди жана коомдук окуя кубулуштарды жакшы изилдеп, мыкты өздөштүрүүсү керек. Башкача айтканда, окуучу мектептеги бардык сабактарга өтө терең көңүл буруп окуусу зарыл. Сүйлөмдөрдүн маанилик түрлөрү. Сүйлөм толуктоо суроолорунда сүйлөмдүн маанилик түрү эң негизги ролду ойнойт. Жогоруда айткандай, тең байланыштагы татаал сүйлөм жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм алардын түрлөрү боюнчагы илимдер окуучуда жетишээрлик деңгээлде болуусу керек. Сүйлөм толуктоо тесттеринде көбүрөөк кездешкен сүйлөмдүн түрлөрү булар: салыштырма сүйлөмдөр, себеп натыйжалаш сүйлөмдөр, карама каршы сүйлөмдөр, шарттуу же түшүндүрмө сүйлөмдөр болушу мүмкүн. Бул сүйлөмдүн түрлөрү жана алар кантип уюшулат? Бул боюнча биз сабагыбыздын кийинки бөлүмүндө сөз кылабыз. Ал эми бүгүнкү сүйлөм толуктоо бөлүмүнө киришүү сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калыңыздар. Кийинки сабактан кездешкенче.